1 жылдан бери жашап атса, келинчегинин боюнан бүтпөсө ошо бесплодие деп эсептелет да. Себептери көп. Биринчиден бул эми эң башынан караш керек. Баланын төрөлгөндөн бери караш керек. Кичинекей бала өсүп келатканда бул жанагы социалдык проблемалар чыгат да. Кандай үй бүлөдө өсүп атат, жетиштикпи, жетишкенсиз көп эмелер турмушта ар кандай болот да. Мисалы, жакшы тамак ичпесе, жакшы тарбия албаса деле ал дагы көп эметет да, таасир берет. Анан кичинекейинен бери кандай жугуш доорулар менен ооруп келет. Вот, анан жөн эле мындай жанагы кызылтма деп коет, краснуха деп коет го, кичинекей балдардын баары эле ооруйт. Ошонун кичинекейинде ооруганда кээ бир кичинекей балдардын жумуркалары да шишип кетет. Ошону да караш керек. Азыр көптөрү карабайт. Анан көптөрүнүн жаактары шишип кетет. Ага деле көңүл бурбайт. Ал деген жаак шишигенде ошо паротит деп коет. Ошо жаактын бестери шишигенде, жана шилекей аккан бестери шишигенде ошо түп-түз балдардын жумуркаларына да таасир берет да, урук чыкпай калат. Анан бала чоңойгондо бул эркек бала деген чуркайт, мушташат, спорт менен машыгат. Анан көп жанагындай жабыркалат, травмаларга туш келет да. Анда караш керек. Анан бара-бара бой жеткенде чоңойот. Чоңойгондо мурун илгери мектептерде профосмотр деген бар болчу. Илгери текшерип, карап, адистер барып, врачтар барып карап, текшерип турчу да. Азыр мындай барбы, жокпу билбейм. Ошол дагы моменттер бар. Эмне дегенде бала чоңоюп келатканда, бойго жетип келатканда, жанагы көп балдардын жанагы жумурткалары, жыныс без жумурткалары көп өспөй калат. Анда караш керек, өз убагында дарылап туруш керек. Жумурткасын карап, размерлерин карап, анализдерин алып, өспөй баратса, жана гормондордон ылайыктуу дарылар бар. Ошону берип өстүрсө болот. Анан жанагы кан тамырлары кеңейип кетет жумурткалардын, көбүнчө сол жагынан варикоцеле деп коет. Андагы көзөмөлдүү болуш керек. Ал көбүнчө каралбай калат да. Каралбай калганда көзөмөлдөсү каралбай калса, бара-бара жумуртка өспөй калат, куурап баштайт. Эмне дегенде кан жүгүрбөй калат жумуртканын ичинде, варикоцеле деп коет да. Ошол себебинен да көп эркектерден кийин урук анализин караса, сперматозоид жок болот да. Эмне үчүн дегенде изилдеп көргөндө эркекте сол жумурткасын менен ол жумурткасын караганда көбүнчө жанагы урук сперматозоид сол жумурткадан чыгат да. 70-80%. А оң жумурткасы көбүнчө жанагы гормоналдык функциясын аткарат. Жанагы эркектин гормону тестостерон чыгарат да. Ошон үчүн көрдүңөрбү, ушуну да караш керек да. Көзөмөлдөө эркектер, жаш балдар чоңоюп келатканда көзөмөлдөө болуш керек, каралып туруш керек.